Алмазбек Атамбаевдин соту качан болору айтылды. Бишкектин 1-май райондук сотунда 20-сентябрда Кой Таш окуясы боюнча сот отуруму болот деп күтүлүп жатат. Апрель айынан бери токтоп турган соттук жараян 13-сентябрда уланмак. Бирок ишти караган судья Азирет Медеров ооруп калгандыгына байланыштуу отурум 20-сентябрга жылдырылган. Эгерде соттук жараян болуп Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы болсо, ал сотко катышат, дейт Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев. 2019-жылы 7-8 август улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер чүйдүн Кой Таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары менен күч органдарынын кызматкерлери кагылышып, бир офицер курман болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев ушул тапта Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абакта мыйзамсыз бошотулушуна жана Кой Таш окуясына байланыштуу соттолууда. Иштер Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кой Таш окуясы боюнча Атамбаевдин тарапташтарына жана Жогорку кеңештин депутаттары Асель Кадуранова, Ирина Карамушкинага да айып коюлган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Мен өзүм араң турам. Демеле жестко кылып салгым келип атат да. Асель көзү ачык, Сапар Исаков бийликке кайтып келет. Аргумент KG сайтынан Асель айын 1 ай мурун келген маалыматтын бүгүн жарыяланууну туура көрдүк. Анткени ал Сапар Исаковго кайрадан иш козголот деген маалыматы бар эле. Элди дүрбөтпөө үчүн биз аны кат куржунга салган бойдон калтырдык эле. Сапар Исаков кайрадан бийликке келет. Төлгө Ташымдын айтуусунда ал азыр бийликтин алсыз жагын талдап жатат. Аны Россия бийлиги колдоп турат. Ага карата кайра кылмыш ишин ачып, аны издөөгө салып жатат. Бирок бул жолу ал мурункудай колго түшүп бербейт. Анткени ал бийликтин бардык кухнясынан өткөн баарын көз жумуп билип турат. Сапар бийликке кайтып келет деп аян келгенин айткан. Эл чындыкты билсин. Курсан Асанов аппак чыныгы генерал эл байлыгына кол салбайт деген күн карама акмактар эмне үчүн дайыма өзүбүздү тооногон балдарыбыздын ырыскысын, келечегин уурдаган жуткучтарды колдоп коргой бересиңер. Төмөндөгү Асановдун байлыктарынын тизмесин угуп көрүп, любой нормальный адамдардын ооздоруна учук чыгып кетет. Хан сарайларды салышып, кыймылсыз мүлктөрдү басып алышып, булар жыргап жашашат. Балдары чет жактардан окуп, миллиондогон долларлык машиналарды минишет, тайраңда ойноп жүрүшөт. Ал эми Курсан Асанов чыныгы генерал деп анын көчүгүнө пахта койгон сенин үйүңдө эшектин кезеги да жок. Жоонун жукарып жегенге тамагын кийгенге бүтүн кийимиң жок болуп, өзүңдүн бооруңдан жаралган уул кызыңа чет жакка акча таап кел деп жөнөтөсүң. Балаң сыртта ачка калып, сукта тоң 14 сааттан иштеп, ден соолугуна ажырап, жаштайынан жайрап калып жатат. А сен акмак эртең Асанов, Атамбаев, Текебаев, Бабанов окшогон соргок сүлүктөрдөн 1000 сом акча алып, анын аз келгенсип аларды жерге сууга койбой мактап шайлайсың. 1000 сом алып жатканда сыртта жүргөн балаң сен көк мээң эсиңден чыгып кетет. Элге күйгөн азаматтарды шайласам, алар өлкө башкарышы, турмушубуз оңолсо, балам кайтып келип өз өлкөсүндө иштесе, жанында жүрсө деген аруу сезим, ак тилектер сен маңкурттун башыңа да келбейт. Эртең эле шайлоо алдында Анги сарайдагыларга 2 жылкы союп, курсагын тогузуп койсо, сөзсүз түрдө сасып өткөн СДПКны шайлашат. Бабанов жер үйдү Бажаев деген бажасы менен жеп, талас элине зыян алып келип жатса, ага деле карабай өзүбүздүн ул дешип, кайра эле ошол партияны шайлашат. 30 жылдан бери бийликтин ар кандай кызматтарында олтуруп, зыянынан башка чечиреген тилинен бөлөк пайдасы тийбеген Мадумаровду өзүбүздүкү дешип, өзгөнүктөр шайлашат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев элим деп жан үйрүп, 30 жылдан бери эч кимге ала албаган кумтөрдү өзүбүзгө алып, чек ара маселесин чечип, көбүштөрдү бүтүрүп жатса, аны көрбөйсүң, ыраазы болбойсуң, рахмат деп айтпайсың. Себеби алар сага 1000 сом бербейт да. Ушул Курсан Асанов деген жигит жөнүндө 2010 жылдагы түштүк согушунда эле жаман сөздөр таркаган. Өзбек улутундагыларды чек арага ташып, алтындарын алган деген сөз жөндөн жөн чыкпайт. Атамбаевдин кызыл пакетин көтөргөндөгү почерки дал эле Ош когаланында чыккан сөздөрдү кубаттап окшош болуп жатпайбы? Кызыл пакетте алтындар болушу мүмкүн эле да, болбосо бакыйган генерал колго түшкөн кылмышкерлердин пакетин көтөргүчү болуп калабы? Эмне үчүн командирлерин сурабай өзү Атамбаевдин бункерине кирип кетет? Анан дагы ошол былыкты сезген Кашкар Жунушалиев жаман күнөөлүү болуп калабы? Жунушалиев кол алдындагы генералды жөн эле камап койбойт да, колдоп чыккандарын өзүңдүн эле душмандарың экенине башың жетсе, ана кайдан жүрүп оңолсун отко айдаса, бокко качкан кыргыз. Качан токтотобуз кылмышкерлерди колдоп чыкканды? Атадан алтоо болсо да бир жалгыздык башында деп коюшат. Бир үйдүн көлөкөсү башка үйгө тийбейт. Кээде бир тууганың менен чыгаша албай калган күндөр болот. Анан каяктан жүрүп ошол эч кимге жакшылык кылбаган камактагы желмогуздардан жакшылык күтөсүң? Качан Кудай берген башты иштетип иш тутабыз деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. ТЭЦти тез-тез бурдагандар Сапар Исаков, Сатыбалдиев, Калиев, Авазовдор кээ бири ырайым ала башташты. ТЭЦ боюнча иш жатактар оңго айланды. Мурунку премьер Жантөрө Сатыбалдиев ден соолугуна байланыштуу камактан сактанып жүрөт. Сапар Исаков Интерполду тоготпой, Кремлден Европаны көздөй кетти. 14 жылга кесилген Айбек Калиев менен Саладин Авазовго ырайым кылынды. ТЭЦти модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген Улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев менен электр станциялары ишканасынын мурдагы директору Саладин Авазовду абактан чыгарууну Жогорку
кеңешинин депутаттары президент Садыр Жапаровдон өтүнгөн. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. Ага чейин Айбек Алиев менен Саладин Авазов өздөрү да президенттен ырайым сурашкан. Ырайым берилерден мурда президенттик администрация кылмыш ишин терең иликтеп чыкты. Натыйжада булар кылмыш ишиндеги негизги фигуранттар эмес экени аныкталды. Жогорку кеңеш депутаттарынын өтүнүшүн аларга берилген мүнөздөмөлөрдү Мунапыс комиссиясынын сунушун карап президент Садыр Жапаров Айбек Алиев менен Саладин Авазовго ырайым берүүнү чечти. Маалыматта президент Садыр Жапаров Айбек Алиев менен Саладин Авазовго ырайым берүүдө өзүнүн мамлекет башчысы катары конституциялык укугунан пайдаланганы белгиленген. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу бака кесилген Улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Алиев менен электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Саладин Авазов жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу 17 сентябрда абактан чыгарылган. Айбек Алиев 14 жылга эркинен ажыратылган. Ал Чүй облусунун Петровка айылындагы номер 8-түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Саладин Авазов 11 жыл 3 айга абакка кесилген. 2018 жылы январь айында жылуулук электр станциясынын авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон бир катар чиновниктер камалган. Жаш келсе парага, кары келсе чарагабы, мурун башкача жаш келсе ишке, кары келсе ашка болчу. Тетисте авария болуп эл тоңуп турганда Бишкектеги эң кымбат ресторанда баласына той берип, миңдеген кишилерди чакырган Айбек Алиев бул акчаларды кайдан тапкан? Же анын тетис менен тиешеси жок беле? Жок дегенде эл тоңуп жатканда тоюн кое турса болмок. Айбек Алиев эксперт болуп жүрүп эле 2012 жылы өнөр жай жана энергетика министринин орун басары болуп турат. Твея менен болгон келишимди түзүүдөн башкы ролду Айбек Алиев да ойногон. Ал 2015 жылы экономика министринин орун басары болуп, тетистеги курулушту көзөмөлгө алган токтоткон эмес. 2016 жылы бүт электр тармагын колго алган. Энергия холдинг түзүлүп, анан башына Айбек Алиев келет. Табышмактуу эмнеге ал келди же ошончолук иштемчил беле? Айбек Алиев жакын туугандарын бүт электр тармагындагы эң кымбат майлы сүттүү орундарга отургузган. Томаяк Айбек Алиев чоң кызматка келер менен миллионерге айланат. Жубайы $1 миллион Toyota Avensis автомобилин алса, өзү $2 миллион Toyota Prado 4,1 миллионго турак жай. Көз жоосун алган мебелдерди жана техниканы алган. Ошондой эле мүлктөрдү сатууда 4,5 миллион пайда көргөн. Кече эле эч нерсеси жок Айбек Алиевке мынча акча кайдан келет? Тести модернизациялоо кече гана чыга калган жок. Ал Бакиевдин бийлиги учурунда көтөрүлгөн. 2010 жылы февралда Максим Бакиев Сари менен Дүйнөлүк банктын сунушу менен $150 миллион жана Твея компаниясы тарабынан $200 миллион сунуштаган бул маселени караган. 2010 жылдын 22 апрелине чейин өнөр жай жана энергетика министри Автандил Халмамбетов болгон. Дал ошонун министрлиги убагында 2013 жылы февралда Кытай менен келишим түзүлгөн. Бул жерде тендер жарыялабай туруп, антикоррупциялык, экологиялык жана укуктук экспертизадан өткөзбөй, ТОсу жок $386 миллион Кытай банкынан алып, Кыргыз Республикасы мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамын ачык бузушкан. Эгер буларды колдогондо ар кандай сын айтылып талкууланып коррупцияга бөгөт болот эле. Келишим түзүлгөн күнү эле мамлекеттин таткан зыяны $111 миллион $202,797 болгон. Бул жерде бир топ каталыктар бар. Тести модернизациялоо боюнча так эсеби сметасы болгон эмес. Мамлекеттин кепилдиги менен алган карызына кимдир бирөөнүн бекер акчасындай өтө кайдыгер мамиле жасашкан. Твеянын сунушу менен гана алынган бул насыя акчага чаржайы түстөрдөн эптеп карыздарды жок кылыш үчүн аракеттер болгон. Бул ишти аттары ишерет аталбаган 4 фирма ишке ашырган. Эң катачылыгы тетисти модернизациялоо үчүн техникалык, экономикалык негиздери болгон эмес. ТОсу жок эле ишке киришкен Твея кыргыз атка минерлеринин алкы бузуктугун билип, Кытайдын экспорт-импорттук банкынын чоң суммадагы насыя алууну сунуш кылышкан. 121 миллиард 145 миллион сомдук машинасы бар Сатыбалдиев соргоктугу менен элди уят кылып келатат. Бул дүйнөлөрдү Сатыбалдиев тиги дүйнөгө алып кетмек беле? Өлсө ал деле нанга жетпей жүрүшкөн адамдарга окшоп жылаңач бир кепил менен кетет. Жантөрө Сатыбалдиев камакка алынарда кыргыз курортологиясына эс алганы жатат. Кызыгы эч нерсеси жок. Пенсионерлердей бюджетке бекер жатат да анча-мынча дарыларды ошол жердеги эптеп оокат кылып жүрүшкөн дарыгерлерге жүктөшүп, кымбат баалуу дарыларды ыйлатып сыктатып төлөтүшөт. Байкуш Сатыбалдиев ач көздөнбөй жок дегенде өз дарысын өзү алса эмне? Деп Азизбек Элдибеков өзүнүн баракчасына жазды. Булак Назаринус KG. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстан өлкөсүнө барган иш сапарында жалгыз туруп калган сүрөтү социалдык тармактарда чоң талкуу жараткан. Ошондой эле айрым маалымат каражаттары дагы жазып чыгышкан. Көп өтпөй Инстаграмдагы Садыр Жапаров деген аккаунт ошол учурдун кыскача видеосун жарыялады. Анда чындыкты белгиле, ою арам бузукуларга ишенбегиле деген чакырык жазылган. Ошол сүрөткө далил кылып видеону тиркешкен. Президент Садыр Жапаров 16-17 сентябрда иш сапары менен Тажикстан Республикасында болуп, Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана Шанхай
Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин отурумуна катышып келди. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Душанбеде болуп өткөн жолугушууда Путиндин озунтиктеп ашыкча сөз айта албаган башка президенттердин айырмаланып тайманбастан талиптер жана чек ара маселеси боюнча акыйкатты айтып салды. Эгер так айта турган болсок, президентибиз жамааттык коопсуздук келишим уюму көргөзмө катары эле бар экенин, а на самом деле ооручуларды эч нерсеге жарабаган шал уюм экенин айтып, чыныгы бетин ачып койду. Президентибизди бул докладны Москвада топтолушкан орустардын ушакчы серепчилери ар кимиси өзүнүн деңгээлине жараша сындап жатып калышты. Кээ бирлери ар бир мамлекеттин коопсуздук маселеси ал өздөрүнүн иши, Москва алардын коопсуздугун коргоп беребиз деп милдет алган эмес дешип, өздөрүнүн чыныгы уятсыз жүздөрүн көрсөтүштү. Суроо туулат. Орусиянын коопсуздугу тууралуу сөз болгондо өлкөнүн террористтер кирип кетпесин дешип, Орто Азиянын өздөрүнө чеп кылып алышат. Биздин жерде биз менен бирге ар кандай аскердик машыгууларды өткөрүшөт. Андан тышкары өздөрүнүн коопсуздугуна келгенде Кыргызстанга жылына $60 миллион төлөп жаткан Американын базасын чыгаргыла деп бизге ультиматум коюшат. Түгүл ошол убакта өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоп, сырттан карыз албайын, $60 миллион акчаны ар кандай иштерге жумшайлы деп Американын базасын убактынча чыгарбай койгон Бакиевдин башына кандай күндөрдү салышпады. Ошол сырттан башкарган кожо уюндарыбыз 2010-жылдын элдин башына түшкөн апаат күндөрү итти жумшайт, ит куйругун жумшайт болушуп ошолору баштаган. Окемдер убактылуу өкмөттүн шакалдарын жумшады. Ал эми убактылуу өкмөттүн куу түмшүк шакалдары Кадыржан Батыров баш болгон өзбек сепаристтерин ала көч салышты. Ортодо түштүктө миңдеген бейкүнүү адамдар өлүп кетишти. Өздөрүнүн коопсуздугу тууралуу сөз болгондо мурдагы союздук республикалар ар кандай жолго салып колдонушат. Ал эми башкалардын коопсуздугу аларды кызыктырбайт. Бул эмне деген акмак саясат. Тажиктер бизге согуш ачып жатса, коңшулар бир ооз сөз айтышканга жарашкан жок. Себеби баары тияктан указания алышкан. Кысып олтургула деген. Тескерисинче кыргыз казак бир тууган деп ырга кошуп, даңазалаган казактарыбыз кычашкансып ошол малда тажиктерге курал жарак сатып калышты. Керек болсо кыргыз-тажик согушунун океңдеринин башчысы бир звонок менен 1 саатта токтотуп койсо болмок, 3 күнгө созбой. Баткенде өлгөндөрдүн убалы Рахмон менен ошол сары тумшукка барып тиет. Жакынкы жылдардын азабын тартышат өкөтен, Кудай буйрса. Президентибиз дал ушул нерселерди ачык айтып, бардыгын чок тепсеген акмактардай акыбалга алып барып такап салды. Жамааттык коопсуздук келишим уюму боло турган болсо болсун, болбой турган болсо жоголуп кетсин дегендей, президентибиз биз менен канча сыймыктансак жарашат. Көргөнбүз, чокуларыбызга чейин атын коюп, Путиндин оозунун жели менен Американын базасын чыгарып көрүшкөн учурларда апасын сагынган бала окшоп Путинге өзүн таштап жиберген, атүгүл өбүшкүдөй болуп Путиндин үрөйүн учурган башчы сөрөйдү деле, Кудай буйрса 5 жылдардан кийин биз алардын зависимый болбой өз алдыбызча жашап калабыз деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрадан кайрылды. Бийлик коронавирус боюнча жамааттык иммунитетти калыптандырыш үчүн элдин 70%дан кем эмес бөлүгү эмдөөдөн өтүү зарылдыгын билдирген эле. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрадан кайрылып, коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына айтты. Бүгүн Кыргызстанда 69 адамда COVID-19 оорусу калыпталды. Ооругандардын 100% вакцина албагандар болуп чыкты. Вакцина алыңыздар деп кайрылган эле. Кыргызстандыктарды Жапыр төмдө 11-июлда башталган бийлик жамааттык иммунитетти калыптандырыш үчүн элдин 75%дан кем эмес бөлүгү вакцина алыш зарылдыгын билдирген эле. Ал эми мамлекеттик кызматтарда иштеген жарандардын эмдөөдөн милдеттүү түрдө өтүшү керектиги айтылган. Акыркы маалыматтарга таянсак, вакцинанын биринчи компоненти 764.437 кыргызстандык алса, экинчи дозасын 565.822 сайдырган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Сооронбай Жээнбеков сурак берип чыкты. Мурдагы мамлекет башчы бүгүн кум төркенине байланыштуу ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында суракка чакырылган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын башкы төргө башкармалыгына сурак берип чыкты. Бул тууралуу жакындары билдирди. Мурдагы мамлекет башчы бүгүн кум төркенине байланыштуу ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында суракка чакырылган. Ал 12-августта дагы күбө катары чакырылып, премьер-министр болуп турган кездеги кум төркенине байланыштуу суроолорго жооп берген. Бүгүн да ошол маселенин айланасында суроолорго жооп берери айтылган. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. 17 сентябрда туулбай тумчугуп калгыр кылмышкер Атамбаевдин 65 жылдык юбилейин баягы эле элдин урдаган ырыскысынын жетим жесирдин көз жашынан тургузулган Каргыш тийген Аңги сарайында өткөрүштү. Илгеркидей жырный жугунду куюлбай, акча таркатылбай калган үчүн байтур адамдын саналуу эле болушту. Атамбаев бийликтен кеткен 2017 жылдан кийин күз айларынан бери кыргыз элинин тынчтыгын бузган, элди эки бөлүп жарган, өлкөнүн стабилдүүлүгүнө доо кетирген ошол кара жолтой Аңги сарайды жардырып эле салыш керек болду. Антпесе тополоң митинг төңкөрүштү кесип кылып алышкан бузукулардын кесепетинен башкалар
тынч күн көрүшөбү? Барынан да бул мараке Атамбаевдин туулган күнүнө карата даярдалган жашылык жөрөлгөлөргө таптакыр окшобой эле, тескерисинче Сооронбай Шариповичтин үстүнөн жуугундук уюу үчүн аны жерге киргизе каргап шилөө максатында жана аны дүйнө жүзүндөгү эң мыкаачы саткын адам катары көрсөтүү үчүн уюшулган бир топ кекчил адамдардын өч алуу чогулушуна көбүрөөк окшоду. Кимиси чыгып сүйлөсө да сөзсүз түрдө Сооронбай Шариповичти каралап баардык балекетке күнөөлөп жатышты. Ошол сүйлөп жаткан Атамбаевдин жакындарынан, досторунан "Эй, ушунчалык Атамбаевга күйгөн адам экенсиң, сайрай турган бир кулач тилиң бар экен, эмне үчүн Атамбаев алдынан чыкканда жапырып жеп, уурдап жатканда кой нысап кыл деп айтпагансыңар" деп сурай турган адамдын өзү жок болду. Жээнбеков өтө сабырдуу адам экен. Мен ушул жашка чыгып тепсе термелебеген, үстүнө чыгып тебелесе үн чыгарбаган Жээнбековдой сабырдуу жанды көргөн эмесмин. 2 жыл былк этпей чыдады. Атамбаевдин өтө ыплас иштерине, дөөдүр сөздөрүнө, айбандык иш-аракеттерине Атамбаев 2 жыл хандын кызындай чолчоңдоду. Эгер Атамбаев өзүн адам сыягында алып жүргөндө, 6 жыл эл башкарган президент деген атына ылайык болуп иш тутканда, Жээнбеков аны эч качан каматмак эмес. Ошол кезде Жээнбеков абдан оор тандоонун үстүндө калды. Бир жагынан өзүн мураскер кылып алып келген дос Атамбаев, ал эми экинчи жактан аны шайлаган калың кыргыз эли турат эле. Атамбаевдин былыктары биринин артынан бири ачылып жубап чыгып, аягы көрүнө тургандай эмес болчу. Жээнбеков канчалык жашырбасын, бирок Атамбаевдин кылмыштары айда этек менен жаап болбогондой деңгээлдеги элге билинип калган эле. Жээнбеков өз элине кыянаттык кылган бир дөөдүр кылмышкер да эмес, ант берген жалпы элди тандап кетти. Ошон үчүн болсо да Жээнбековду сыйлашыбыз керек. Жээнбековдун экс макамы анын пешене тери, ак эмгеги коррупционерлердин бетин ачып камакка тыккан чыныгы эл башчылык ишинин жыйынтыгы. Экс макамын алабыз деп кол топтоп жүргөн трайбалист акмактар билип коюшсун. Алардын башка дагы Кыргызстанда Бакиевди баалаган, Жээнбековду колдогон миллиондогон адамдар бар. Анги сарайга топтолуп алышып, как будто Кыргызстан үстүндөгү асманды түшүрбөй ошолор кармап тургандай кыйын боло беришпесин. Ансыз деле аябай чектен чыгып кетишти. Аларга каршы чыга ала турган, ак ойлоп, туура акыл калчай алган миллиондогон нормальный адамдар бар экенин эстен чыгарбашсын. Кыргызды эки тарапка бөлбөй, акты ак, караны кара дешип айтып үйрөнүшсүн. Кылмышкерди өзүбүздүн уул деп коргогонду токтотушсун. Сооронбай Шариповичти каралап жаманга чыгарыша алышпайт. Экс макамын алып эле көргүлөчү. Ошол кармап турган асманыңар өзүңөрдүн үстүңөргө түшүп, бул дүйнөгө жаралганыңарга пушайман жейсиңер. Себеби Кудай көрүп турат кимдин ак, кимдин кара экенин деп Шауу Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.